соц тармактарды ачып карасаң эле бүт ачар менен шаарыбызда бир жакшы эмес жаңылыктар дароо баракчалардын бетине көрүнөт. Ошо кезде адамдын бир маанайы түшөт. Ошого мен айтмакчымын, адамдар чыгарганда бир жакшы нерселерди чыгарсак, адамдарга жакшы маанай тартууласак, абдан дурус болмок эле. Эми кээ бир нерселерди азыр мамлекетибиздин ичинде, мисалы үчүн адам өлтүрүү болуп атат. Ошондой эле ошо адам өлтүрүүнүн этегин карасаң комментарийларды бүт адамдар өзүнүн оюн айтып, бул мындай эмес, бул андай эмес, туура эмес болуп калды деген нерселерди жазып атат да. Мен айтмакчымын да, бир татарлардын молдосу келип ушундай бир жакшы сөз айткан эле. Молдо бар жерде тилиңди тый, уста бар жерде колуңду тый депчи. Ошон үчүн мисалы үчүн молдо шариятты сүйлөйт, ага эле жөн эле сырттан бир келген адам эле анын жанында бир шарият сүйлөй берсе, ал жакшы болбойт да. Ошондой эле устанын жанына барып алып, устага деле үйлөтсөң болбойт да. Ар ким өзүнүн кесибин кылса жакшы болмок. Ошон үчүн биздин коопсуздугубузду караган адамдар бар. Алар ишин дагы бизден жакшы билет. Адис ошол окууну бүтүргөн, алар абдан тажрыйбасы мол адамдар, бардыгын түшүнүшөт, билишет. Ошолорго эле үстүнөн акыл үйрөтүп, сеники туура эмес, ал мындай болбой калды деген нерселер жакшы болбой атат. Ошон үчүн ар ким өзүнүн ишин кылса жакшы болмок. Баарыңыздарга Кудай Тааладан жакшылык тилеп кетем. Мамлекетибиз бир аман болсо, тынч болсо экен демекчимин. Бирок Кудайга шүгүр мамлекетибиз мына күчүнө кирип, чек араларыбыз бекемделип, ошондой эле шаарыбызда дагы кайсы бир адам бир кылмыш кыла турган болсо, коопсуз шаар деп ар бир жерде камералар коюлган. Кудайга шүгүр, азыр мамлекетибиз күчүндө экен, оңой эле таап алат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ишин билип, аксакалдарыбыз жакшы батасын берип, жаштарыбыз аксакалдарды урматтап, анан ар ким өзүнүн ишин кылса жакшы болмок. Кудай Таалам баарыңыздарга аманчылык берсин.